Жааматтык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин башкы наркологдорунун координациялык жыйыны өттү. Иш-чарага саламаттык сактоо министри Эркин Чечебаев, ЖКК катчылыгынын өкүлдөрү, мүчө өлкөлөрдүн наркологиялык кызматтарынын жетекчилери катышууда. Министр Чечебаев баңгизатка каршы күрөш коомдун келечеги жана жаштардын коопсуздугу үчүн маанилүү экенин белгилеп, алдын алуу жана сергек жашоо образын жайылтуу багытында биргелешкен аракеттерди күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Жыйындын алкагында 2026-2030 жылдарга карата ЖККнун баңгизат каршы стратегиясынын долбоору каралып, алдын алуу, дарылоо жана реабилитациялоо боюнча мамлекеттердин улуттук тажрыйбалары талкууланды. Россия жана Белоруссия жаштар арасында баңгизатты колдонуунун алдын алуу боюнча өз тажрыйбасын сунушташты. Катышуучулар мамлекеттер аралык жана мекемелер аралык кызматташтыктын маанилүүлүгүн белгилеп, баңгизат коркунучуна каршы күрөштө биргелешкен практикалык кадамдарды макулдашты. Наркотиктерге каршы биздин мамлекеттерибиздин бардыгыбыздын ишибиз биргеликте чогуу алып кетиши керек. Ошол себептен азыркы учурда Россиядан, Белоруссиядан, Казакстан, Таджикистан мамлекеттеринен Совет Безопасностинин жардамы менен ушундай бир жакшы кеңешме өтөт. Бүгүн ар бир мамлекет өзүнүн кылган иш-аракеттерин баяндап, чогуу бир стратегияны иштеп чыгууга бүгүн протокол дагы кол коюлат.